Assalamu alaikum. Эгерде сиз уйкуңуз канбай, уктай албай, кыйналып жаткан болсоңуз, анда сиз билиңиз, сиз уйкунун адебин сакташыңыз керек. Биринчи, адам баласы уктаярдын алдын дарат алганы жакшы. Бул сүннөт, пайгамбардын сүннөтү. Дарат алып келип, жатып, өзүңүзгө дем салгандан кийин, анда оң капталыңызга жатасыз. Кээ бир адамдар бар, мен сол капталыма жатам, көмкөрүмөн жатам. Ич менен жатууну пайгамбарыбыз тыйган. Ошондуктан эгерде сиз ичиңиз менен жата турган болсоңуз, же сол капталыңыз менен жата турган болсоңуз, анда бул учурда сиз уйкуңуздан рахат таппайсыз, анда сиз жаман уктап калышыңыз мүмкүн. Пайгамбардын сүннөтү оң каптал менен жатуу, бул пайгамбардын сүннөтү. Эгерде оң капталдан эгерде мындай бир тажай турган болсоңуз, анда чалкаңыздан жатканга уруксат берилет шариатта. Ошондуктан сиз ушул уйкунун адебин сактаганга аракет